Эскертүү: кырсыкка кабылган жарандардын аты жөндөрү кыскартылып айтылат. 31 март күнү Москва районунун Төлөк айылында Honda Step вагон үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай жолдон чыгып бакты сүзгөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, кырсыктын кесепетинен 6 адам, 4 эркек, ИБ 2002 жылы туулган, АУ 2002 жылы туулган, 2 эркектин аты жөндөрү такталууда жана 2 кыз, АЖ 2005 жылы туулган, ЖЕ 2001 жылы туулгандар жабыркаган. 2 эркек, КБ 2001 жылы туулган, 1 эркектин аты жөнү такталууда, каза болгон. Жерине ӨКМдин 5 куткаруучусу тартылып, каза болгон жарандарды унаадан чыгарып, ИИМ кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркаган жарандар тез жардам кызматы менен Москва райондук ооруканага алып жеткирилди. Украинанын президенти Владимир Зеленский 31 марттын кечиндеги видео кайрылуусунда Украин күч түзүмдөрүндөгү 2 генералды жазалаганын жарыялады. Ал Украинанын коопсуздук кызматынын ички коопсуздук боюнча башкармалыгынын мурдагы башчысы Андрей Наумов жана аталган кызматтын Херсон облусундагы башкармалыгынын башчысы Сергей Криворучка генерал наамынан ажыратылганын билдирди. Бүгүн тескери каармандара карата дагы бир чечим кабыл алынды. Менин чыккынчылар менен алек болгонго убактым жок. Бирок бара-бара алар жазылынат, деди Зеленский. Ал күч түзүмдөрүнүн жогорудагы өкүлдөрү эмне себептен генерал наамынан ажыратылганын тактаган жок. Бирок өз мекени кайда жайгашканын аныктабаган, аскердик антын бузган офицерлер наамынан ажыратыла турганын эскертти. Буга чейин Азаттыктын Украин кызматынын схема программасы Андрей Наумов 24 февралда орус күчтөрү Украинага кол саларына саналуу сааттар калганда өлкөдөн чыгып кеткенин кабарлаган. Президент Зеленский бир күн мурдагы кайрылуусунда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн 136 кызматкерине наам жана сыйлык ыйгарылганын жарыялады. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да баса кетиңиздер. Жана ошондой эле жарнама берүүчүлөр болсо, ушул номерге кайрылсаңыздар болот.